Assalamu alaikum mekendештерим. Мына Америкада gün сайын, saat сайын погода өзгөрүп жатат. Машиналар, жеңил машиналар көрүнбөй калды кардан. 1 saat мурун капкара эле жер. Бат эле апапакай болуп калды. Достор, мен эмнени көрсөтөйүн деп аттым эле. Мына көрүңүздөр. Көп мекендештер мага таарынып атат болуш керек. Бул YouTube каналынан келген мекендештер жазган комментариялар. Мен ар бирине жооп беришим керек. Азыр жооп бергенге жетишпей, мо жерине сердечко коюп коётам, анан лайк коюп коётам да. Мына мен сиздерге көрсөтөйүн, мага канча деген сообщениялар келип атат. Мына YouTube'туку. Ушул ар бир мекендешибиз жазган. Мондай сообщениялар келип атат. Анан мен биринчи жетишпегенде сердечко коюп, анан лайк коюп коётам да. Мен жаңгыз болуп атам, мекендештер көп болуп атат, достор. Азыр мен монтип кете берсем түгөнбөйт. Мына мооларга мен жооп бере элекмин, жетишпей атам. Мына могу сообщениялардын баарына жооп бере элекмин. Жакыныраак көрсөтөйүн. Мына бүт дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келип атат. Санкт-Петербург, Германия, Корея, Кыргызстан. Көрдүңүздөрбү? Могу сообщениялардын баарына физически ал келбей калат экен. Иштегенден кийин чарчап каласың. Мыякта деген суроолордун где-то 80-90% эле Америкага кантип келебиз дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен ушинтип кете берем азырчы. 1 saat, 2 saat эле кете берем, түгөнбөйт. Ушул суроолордун баарына жооп бере элекмин. Жооп бергенде могул жерге бир эме жазылып калат. Ответ жазылып калат. Көрдүңүздөрбү? Азыр мен кетип баратып, хотя кыска монтип жазып коюп атышпайбы, лайктарды коюп. Ошолорго мен ответ минтип коям да. Убакытты кирбейби. Мафия деп дейт. Мен могу жерге минтип туруп, минтип лайктарды коюп коем. Анан кетирип коем. Көрдүңүздөрбү? Мафия деп дегенге лайктарды коюп койдум. Караңыздарчы. Жетишпей атам, ошон үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Бирок жооп бергенге аракет кылам. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 1 жума кеч болуп калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Азыр деген кетсе кете берем. 1 saat, 2 saat эле. Күнүгө 1000 деп, 2000 деп сообщение келип атат. Физически жетишпей атам, достор. Азыр 1-2 сообщение окуп коелучу. Рахмат сизге маалыматтар үчүн дейт. Дагы мояктан любой сообщение окуп коебуз. Рахмат Алмаз, жаңы видеоңду күтөбүз. Аман эсен жетип ал дейт. Бир мекендешим жазыптыр. Мына кетип атабыз. Кээ бир мекендештер өзүн көрүп калат болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Кээ бирөөнө жооп берип атам, кээ бирөөнө жооп бере албай атам. Розыгрыш качан болот дейт. Кудай буйрса үйгө жеткенде болот. Мына могул жерге 1 деп жазылып калат. Ошол жооп бергендерим. Эгер монтип кетип атсак, булардын баарына эле жооп бериптирмин аракет кылып. Көрдүңүздөрбү? Сообщениялар. Эмне деген сообщенияларга жооп берип атам, достор.
Сиздер бир сообщение жазып коесуздар, мен болсо күнүгө миңдеген сообщенияларга жооп берип атам. Андан тышкары азыр мен сиздерге көрсөтөм. Могул жерде достор дагы бир Instagram деген неме бар да. Ал да апасын экен да. Мына көрдүңүздөрбү? Instagram деген бар. Бул Instagramда дагы 12700 катталуучу бар, достор. Анан Instagramга мындай видеолорду коюп атам. Мен деген мына могу жерден бир комментарий жазыптыр мекендешим. Короче, Алмаз туура айтып атат дейт. Бул деген жана мен 80 миң жөнүндө айткам да. Декабрь, январларда сезон болот Амазондочу. Ошондо гросстор 20 миң, 30 миңге чейин чыгат. Ана могул жерде мына мекендешим айтып атат. Кээ бир күндөрү балдар бир күндө 10 миң доллар тапкан күндөрү болгон деп атат. Көрдүңүздөрбү? Анан деген мен деген бул Инстаграмдагы мекендештерге да жооп беришим керек. Инстаграмдагы мекендештерге жооп бериш керек, достор. Аны мындай кылып жооп берип атам мына. Улук Мика деп жазып атышат, көрдүңүздөрбү? Могу көк точкасы барлардын бүт баарына жооп бере элекмин. Мына могу эмелердин баары жооп бере элекмин. Могу жерде дагы билесиңерби кандай нерсе бар? 94 дейт. 94-тү почти 100. 2,5 миң комментарийга жооп бере албайт мына. 2,5 миң киши күтүп атат мени. Монтип эле кете беребиз. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдү көрөт болушуңуздар керек. Бул жакта 2,5 миң сообщение жатат, жооп берилбей. Азыр бирөөнү сообщениясын окуп көрөбүз азыр. Мону 7 дейт. Аксеп кылайын. Окуйлу. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, туугандар? Алмаз байке, тынч аман жатасыздарбы? Канча көптөгөн заводдор куладыбы? Жумушчуга балдарды Кыргызстандан тартылып алгыла иштейли дейт. Көрдүңүзбү, мен буга жооп беришим керек. Жооп бериш үчүн мияка эметип туруп, анан жооп беришим керек, бирок жооп бергенге убактым такыр жок болуп атат, достор. Жетишпей атам. Хотя ана монтип лайк басып коем да. Анан жиберип коем. Хотя бошого сүйүнүп калат, достор, мекендештер жооп берди депчи. Достор, мекендештер ошондой болуп атат. Азыр мен жүктү алып келгем, ошону күтүп жатып анализ кылып отургам. Бир Инстаграмга кирип жооп берип калам, бир Телеграмга анча-мынча, Телеграмга көп кире албайтам. Ютубка жооп берип калам, достор. Бардык мекендештерге чоң рахмат айтам. 30 миң болдук. Инстаграмда 12.700 болдук. Телеграмда да мекендештерим бар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көп мекендештердин суроолордун жана айткандай 80-90% кантип келебиз деп атпай. Кээ бир мекендештерим видеолорду көрбөй эле сразу эле суроолорду берип атат. Ар дайым жазып атам. Биздин YouTube каналда 190го жакын видео бар. Ар дайым айтып жүрөм. Бардык видеолор жакшы маалыматты камтыбайт. Кээ бир видеолор бар жакшы маалыматты камтыган. Ошол видеолордун ичинде көптөгөн маалыматтарды ар кайсы видеолордо болуп калды да. Мен айтып атпаймынбы, кайсыл штатка келиш керек деген вопрос бир видеодо болуп калышы мүмкүн. Кайсыл штатка келгенде квартира жеңил табылат, кайсыл штатка келгенде балдарыңыздарды садикке бере аласыздар, кайсы штатка келгенде мектепке бере аласыздар деп. Образование боюнча дагы бир видео бар. Такыр көрүлбөй койду да, ошочу. Америкадагы мектеп образованиясы деп кичинекей чактан баштап университетке окуганга чейин полностью айтып бергем. Ал бул көрүлбөй жатат.
Green Card'ta бул эмне деген бир видео бар. Бул Green Card'та главный темасы Green Card'та, бирок ичинде жанагы студенческий визадан тышкары болгон визалардын баарын айтып берген. Ал да көрүлбөй жатат. Мекендештер болсо кандай визалардын түрлөрү бар, кантип келебиз деп айтып атышпай. Ошон үчүн колдон келсе сиздерден сураныч, бир убакыт болгондо жаңы чыккан гана видеолорду көрбөй, эски видеолорду көрүп турсаңыздар, ошолордун ичинен анча-мынча маалыматта болуп калышы мүмкүн, достор. Бүгүн кар жаап атат. Азыр мен трейлеримди алам. Эртең жүк алып кетишим керек. Мындай погода болуп атат. Кайра кетип баратып, баягыдай трафиктер болуп, жол жаап алабы деп ичине сарсанып болуп отурабыз. Ошондой, достор. Азыр мен сиздерге дагы YouTube каналы боюнча кичине анализдерди көрсөтүп коюп эс алайын. 2 сааттан кийин кел деген. Бирок мен азыр барганда чыгып алып каяка бармак элем. Андан көрө ушул жерде эле калып, эртең менен барсам, пустой трейлерди алып кетем. Достор, анда мен сиздерге кичине YouTube каналы жөнүндө айтып берейин. Мен бир убакыт болгондо бир көп эле мекендештерим сурады, каналды кантип ачса болот? Кантип ачса болот? Кантип блогер болсо болот экен деп. Ошо жөнүндө да айтып берем. Азыр мен сиздерге YouTube жөнүндө көрсөтүп коеюн анализди. Мондай болот экен да. Биздин мына YouTube каналда 30.021 болду катталуучу. Анан бул жакта анализде мына 28 күндө 241.000 киши көрдү. 28 күндө 5.100 катталуучу катталды. Мына бул айда $106.64 таптык, достор. Анан могул жерде жакшы анализдер бар да. Көрдүңүздөрбү? Азыр бул анализди монтип көрсөк болот. Могу 48 сааттын ичинде 31.630, 2 күндүн ичинде 31.630 мекендешим көрдү. Ал 1 сааттын ичинде видеолорду 1038 киши азыр көрүп жатат. Данный момент көрдүңүздөрбү? 1038 киши көрүп жатат. Буяктан кайсыл видео жакшы көрүлүп жатат дегенди көрсө болот да. Мына мо видеолордун анализин көрүп турам. Бирок мен өзүм чыгарган видеону чыгарып бир эле жолу көрөм, экинчи көрбөйм аныч. Уже мээме сакталып калат. Каналда 190га жакын видео бар, бардык видеолор эсимде, достор. Анан могул жерге азыр анализге киргенде, азыр мен сиздерге көрсөтөм. Кандай көрүлөт, биздин каналды кимдер кандай көрөт дегендер. Мына. Биздин каналды көргөн возраст 25-тен 34 жашка чейин эң көп көргөндөр ушулар. Көрүңүзбү? 40% көрүшөт. Анан бул жерде бар. Мырзалар 84% көрөт. Айымдар 15% көрөт экен. Анан бул жакта кайсы мамлекет канча көрөт, канча процент көрөт экен. Мына эң көбү Кыргызстан. Мен программа ачып атканда, Telegram канал ачып атканда, мен только кыргызча сүйлөйм мекендештерге дегем. Ошо мына Кыргызстан 65% көрөт, Россиядагы мекендештер 25% көрөт. Казакстан 3-чү очерет 3.2, Америка 1.1, Өзбекстан 1. Америка мурда жакшы көрчү. Азыр көрбөй калды. Аларга кызыгы жок да. Анан деген мына
58%. Ne gördünüzdür mü? Daha сообщениялар geliyor atmağa. Ulam. Mına gayra geliyor atat. WhatsApp'tan geliyor atat. Özünüzlerin nomerinizleri görüp atasızlar mı? Kanalga катталбай көргөндөрдүн саны 58, почти 59%. Өчүп калып атат. 58-59% катталбай көрөт каналгачы. Азыркы 30 миң деп атканыбыз 41% да. Канчалык көп болсоңор, биздин канал өсөт, анан акча көбүрөөк түшөт, анан кайрымдуулукка көп акча кетет. Достор, ушундай кыскача видео болду. Кар дагы эле жаап жатат токтобой. Баарыңыздарга ден соолук, аманчылык, кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.